Жалал Абад шаарында кала мэриясы жана Данекер коомдук бирикмесинин уюштуруусунда жеткиликтүү Кыргызстан акциясы өттү. Анда түзүлгөн топ шаардын аймагындагы коомдук эс алуу жайларын, саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелеринде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттар менен жеринде таанышышты. Ага Жалал Абад регионалдык шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын, экология жана техникалык коопсуздук кызматынын, шаардын социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Кыдыруунун алкагында түзүлгөн топ Жалал Абад курортунун дарылануу жана эс алуу корпустарында, областтык клиникалык ооруканасында жана шаарда жайгашкан Кыргызстан эл аралык университеттеринде болушту. Аталган мекемелерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ылайыкташтырылган шарттар менен таанышып, басымдуу имараттарга кирүүдөгү пандустардын орнотулгандыгы жана алардын талапка ылайыктуулугу каралды. Атайын кызматкерлердин текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы менен түзүлгөн шарттар толук кандуу талапка жооп бербегендиги аныкталып, келерки жылы калктын аярылуу катмарына зарыл болгон ыңгайлуу шарттарды түзүү керектиги эскертилди. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 3604 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер. Азыр мен краскада отурам. Сендер базарда жүргөндө өзүм жүрө албайм. Бирөөнүн жардамына муктажмын. Мисалы бир университетке барабыз. Эде пандус турат да. Пандус угулдары тура эмес. Чыгыш кыйын, тоголонуп кетесиң. Союз малында курулуп калган зданияларда дээрлик жок го эсе, ал эми жаңыдан курулуп аткан мекеме ишканаларда бар. Бирок ошол дагы нормага талапка туура келбейт экен. Эми биз ошолор менен жетекчилер менен сүйлөшкөндө бардыгы ошол быйылкы 6 айлык, быйылкы 9 айлыкта итогун беребиз деп бардыгы сөз беришти. Кудай буйруса, мына дагы биз 6 айдан кийин дагы текшерип келгенибизде булар уже аракет кылып атышат. Бирок жылдан жылга жылыш бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн аракет кылып атышат, пандустарды куруп атат. Бирок ошо частный секторлор көбүнчө баягы нормага талапка туура бербей атышат да.